Саламатсызбы? Ыкчам ТВ каналында биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басыңыз. Мен бириңиздердин да фамилияңыздарды айтып, мындай зекиген жокмун. Мен жалпы айтып атам. Ошол жалпынын ичинде мен дагы бармын. Бири-бирибизге таарынбашыбыз керек. Эмоция, башка бул биздин характерибиз, бизге ал калыптанган, аны эч ким оңдой албайт. Ал өзүбүз да оңдой албайбыз, ал чыгат. Анан бул жерде бир фамилияны айткым келип атат. Өмүрбек Чиркешевич. Мына жерде сиз Конституциянын атасысыз, парламенттин аксакалдарынын катарын толуктап калдыңыз. Мына жерде сиздин инилериңиз биз талашып атабыз. Ушул жерде сизди тааныбай атабыз биз унчукпай отурганыңызга. Бир-эки сөз сиз айтышыңыз керек. Балдар мындай эмес, да туура талашып атасыңар, бирок жолу мындай деген сөздү биз сизден күтүп атабыз. Биз сизди бул эртеге кече мандат алып келгениңизде бары кубанбаса дагы кубангандардын бири менмин. Чындап. Мен сиздин үнүңүздү мына жерде уккум келип атат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, мен бүгүн сүйлөбөйүн дедим элем, суроо түз эфирден берилди, жооп бербей койсом болбойт. Мен кыргыз саясатчыларын коён жатагына чейин билем. Алтынбек Жапаров ары кыйшайганда оюнда эмне бар экенин билем, бери кыйшайганда эмне бар экенин билем. Ким эмне үчүн сүйлөп атат, ким эмне үчүн сүйлөбөй отурат, аны да билем. Мен эле эмес, ар бириңер билип калдыңар. Ар бириңер билип калдыңар. Жакшы ниетти айтып, жакшы максатты айтканы менен эмне каалап тургандыгыбызды биз баарыбыз билебиз. Пофамильно анын желанияларын перечинин айтып бер десеңер, мен аны да айтып берем. Бирок мен азыр биринчи муну айткым келет. Урматтуу төрага, депутаттар ант бергенден кийин ыйгарым укугуна киришет. Азыр эки коллегабыз ант бергени турат. Президент ант бергенден кийин ыйгарым укугуна киришет. Ага чейин ал анат каралбайт. Соттор ант бергенден кийин сот болуп эсептелинет. Ант бергенге чейин андай бийик жооптуу кызмат эч кимге берилбейт. Өкмөт кечиктирилбестен 2 жуманын ичинде ант берилсин деп Конституцияда жазылып турат. Бул эми созулуп кеткенде. Ушундай кыйын кезде, ушундай жооптуу чечимдерди кабыл алган өкмөт эмне үчүн бул Конституцияга колун коюп элдин алдына ант берген жок? Мен биз так ошондон башташыбыз керек деп эсептейм. Так ошондон. Ант бул биздин президенттер айтмакчы. Ыйык нерсе. Ант өзүнө эле эмес. Керек болсо бала чакасына чейин антты бузса тиет. Биз бүгүн оор кырдаалда закондо эмне жазылса так ошону аткарышыбыз керек. Бизге болуп көрбөгөндө түркмөндөр акыл үйрөттү. Борбордук Азиянын 5 мамлекети бизге кайрылды. Кыргыз туугандар, жаңжалдан чыгабыз десеңер, конституцияңарды жакшыбы, жаманбы, кабыл алынган тартипти сактагыла деди. Ошол боюнча бийликти түптөгүлө деди. Биз үчүн силердеги тынччылык маанилүү деди. Түркмөндөр айтып атат. Башка жагын айтпай эле коелу. Бүт дүйнө айтты. Кандай эрежеңер болсо ошол боюнча аткаргыла. Мен түрмөдө болуп келдим. Ал жерде дагы эрежени сакташ керек экен. Сактабасаң просто уят болосуң. Биз мына ушул эрежелер менен азыр аракет кылсак, эч ким утулган тарапта, уткан тараптагын кыңк эте албайт. Эч кимге биз повод бербешибиз керек. Бүгүн биз президенттик шайлоону даярдашыбыз керек. 10 жыл мурунку Конституция кабыл алгандар, 30 жыл мурунку Конституция кабыл алгандар ушундай кырдаал кокусунан болуп калса, депутаттар шайлай албай кала турган болсо, автоматтык түрдө 8-чи күнү шайлоо жарыяланат. Борбордук шайлоо комиссиясы графигин түзүп, ишти баштайт деп айтып турат. Азыр бир талашып кетип калсак, эртең борбордук шайлоо комиссиясы иштин баштаганы турат. Биз депутаттар уят болобуз да. Ушул маселени чечип бере албай койгондугубузга. Эми максатты ачык керек да.
Мен сүйлөбөй коеюн дедим эле, просто мүмкүндүк бербедиңер. Эки көз караш турат. Шайлоонун өз мөөнөтүндө өткөрүп, жаңы келген депутаттар элге берген убадасын аткарып, ким утуп келсе, конституциялык реформаны баштай берсин деген бир тарап турат. Экинчиси, шайлоону өткөрбөйлүк, ар кандай шылтоо менен сырыф кылайлык, конституцияны уруп ойнобойлук. Элдин талабы деген талапка жамынып, өткөрбөй коюлук дагы накта президенттик бийлик формасын жасайлык деген тарап турат. Мен силерге гарантия менен айтам. Бул күндө өтөт, 1 жылда өтөт, 2 жылда өтөт, президенттик шайлоодо кирет. Мен адамдардын характерин билем, эмнеге жөндөндү экенин билем. Силер деле билип калдыңар. Эгер ошол система өтө турган болсо, бизде Өзбекстан эмес, Казакстан эмес, Түркмөнстан болот. Мына биз азыр характерибиз менен сыймыктанабыз. Көз каранды эмес, биздин депутаттар талашабыз дейт. Эгер андай тартип келе турган болсо, мына элге дагы мен жоопкерчилик менен айтам. Түркмөнстандын парламентинде болуп туруп, жүгүнүп туруп кол чаап турасың. Бар арабызда жүгүнүп туруп кол чаап тургандар. Талап кылса жүгүнүп туруп, полусогнутым положение будет аплодировать. Келет ал. Келип атат. Каалоочулар айтып атат. Тандагыла. Эл журт, парламент. Эки жол бар. Тандап алгыла. Туура мени көбү күнөөлөйт, туура эмес. Конституцияны кабыл алып, ушул талаш тартыш болуп атат деп. Экинчи жол да бар. Бул Түркмөнстандын жолу. Түп-түз кирип барасыңар. Көп күтпөйсүң, 1-2 жыл. 1-2 жыл. Мен адамдардын характерин эмнеге жөндөмдүү экенин, эмне ойлоп аткандарын билем. Силер да билесиңер. Кимдер бийликке келип аткысы келгенин билесиңер. Ал утулуп калса, башкасы келе турган, анысын да билебиз. Доронбек ака айткандай, шорду кыргызым. Просто выборың жок. Анысын тандасаң деле Мамайдын көрө, мунусын тандасаң деле Мамайдын көрө. Андан көрө ошол бүгүнкү система айдан ачык талашып, кыргыздын тиги менталитетинде бар, кеңешип, кескен бармак оорубайт деген. Дейп, ушундай ачык системаны сактабайбызбы? Туура кемчилдиги бар конституциянын. Ошон үчүн 10 жылда карап көрөйлүк. Бут кийимди кийсең деле кайсыл жери кысат, бир 10 жыл дегендей билинди. Кайсыл жерде кемчилдиги бар экенин баарыбыз билебиз. Ошол жерлерин оңдоп бербейбизби? Шайлоодон кийин. Шайлоо сөзсүз өтүш керек. Бул касалды айыктыруунун бир эле жолу бар. Диагноз так, лечениясы дайындалды. Бул шайлоо. Эл өзү тандап алыш керек. Кимди тандап алса, ошого ыраазы, 5 жыл ыраазы болуш керек. Болгону шайлоо ачык жанаттап өткөрүш керек. Эми борбордук шайлоо комиссиясы боюнча. Бул жерден депутаттар булардын моралдык укугу жок. Шайлоонун жарым болгондо таратып жиберебиз деп айтып атпайбызбы? Анткени булар подкупту токтото алган жок дейт. Подкупту ким жасады? Биз жасадык. Биз эмне үчүн өзүбүздү токтотконубуз жок. Булар подкупту токтото албады дейт. 200 жолу МВДга, министрге, ген прокурорго кат жазыптыр. Алар токтото алган жок, аракет да кылган жок. Алар көзүн жумуп коюшту. Бүт мамлекеттик орган саботаж кылып атса, ошол жердеги 12 адам колунан эмне келет? Биз эмне үчүн өзүбүздүн жоопкерчилигибизди айтпайбыз? Силер жоопкерсиңер, силер карашыңар керек деп. Жоопкер болгон президент өзүнүн күнөөсүн сезди. Мен туура эмес кылып коюп турдум деп кетти. 200 кайрылууну аткарбай койгон өкмөт күнөөлүүмүн деп кетти. Эми биз дагы күнөөбүздү сезип алдында. Акыркы 3-4 маселе бар. Ушул маселени чечип туруп, башка сүйлөбөйбүз, башка жыйналбайбыз деп айтып туруп тарап кетпейликпи? 3-4 маселе бар, кечирилгис жасай турган. Менин кыскача айткан сөзүм сиздерге ушул: келгиле биз маселени тез, ачык, өз абердин алдыбызда чечейлик. Убакыт тез өтөт. Эл тарых баарына баа берет. Көңүл бургандыгыңызга чоң рахмат.